Assalamu alaikum. Tuğanlar, kandayсыңар? Жақсыңарбы? Эфирди бөлүшүп кетебиz туğanlar. Эфирди bölüşüp кетебиz. Кандайсыңар, тынсыңарбы? Алейкум ассалам. Руслан Манап, кандайсың? Бүгүнкү темабыз өзүңүздөр билгендей туğanlar. Жеңиш Молдахматовго, Абдил Сегизбаевга саясий куугунтук болуп түрмөдө жатышат, ошолорго боштондук туğanlar. Анан Садыр Жапаровдун өзү да түрмөдө отурган да эсиңиздерде бар. Ошондо ушул Жээнбеков президент маалында 2018-2019 жылы амнистия демде помилование сураган. Ошол жөнүндө болмокчу туğanlar. Анан туğanlar мына Баткендеги 36 жараныбыз бейкүнөө өлдү. Ошого кийим жооп берет. Түзмө-түз ушул Садыр Жапаровдун мойнунда жоопкерчиликчи туğanlar. Ошол жөнүндө болмокчу туğanlar. Ошону мен бүгүн сиздер менен бөлүшүп, өзүмүн жеке ичимдеги калыс сөздөрүмү айтып кетейин туğanlar. Эфир бөлүшүрсеңиздер туğanlar. Сол туğanlar, эмне экен, мына көрүп атасыз өзүңүздөр билгендей. Ушундай экен да, тез эле унутуп калат экенбиз туğanlar. Бай өзүңүздөр билгендей, Садыр Жапаровдун 2 жолу соттолгон судимиси бар. Кимдер билет, ким билбейт. Бул биринчи жолу бай 2011 беле, 12 беле, 11 болсо эле Ак үйдү басып алабыз деген. Ошондон 1,5 жылга соттолгон, кийинки соттолгон 2018-жылы. Анча 11 жыл 5 айга соттолгон болот туğanlar. 6 ай көп. Ошо боюнча сөз болот туган биринчиден. Анан эми Жеңиш Молдахматов жөнүндө туğanlar. Жеңиш Молдахматов, ошо Абдил Сегизбаев, эми булар жөн эле оноп калды да туğanlar. Ушул Садыр Жапаровдун мыйзамсыз бийлигинин курмандыгы болуп калды. Мындай ачык айтыш керек аны нерсечи. Мен действительно саясий маанайда камалды. Аны моюнга алыш керек. Аны моюнга алышыбыз керек, себеби туğanlar. Эми сөз эркиндиги болгон. Кыргыз элинде боло берет, будан дагы боло берет. Бүгүн Жеңиш Молдахматовду кармады, эртең дагы бирөөсүн камайт. Ушул сөз боюнча, сөз эркиндиги боюнча эми ким ушул Садыр Жапаровдун режимине каршы сүйлөгөн болсо, ошолордун баардыгын камай берет, эми коркутупчу. А биз коркпойбуз, мына башында айтып коеюн. Мен коркпойм лично. Мен айта берем. Мына ошол. Мен булардан корко турган жерим да жок. Себеби мен акыйкат, адилет сөздөрүм айтып атам, калыс сөздөрүм айтып атам. Кайсы бийлик келбесин, не бийлик келбесин, буга чейин канча деген бийлик келип кетти туğanlar, турабы? Эми ушул Садыр Жапаров мыйзамсыз бийлик эми элди коркутам деп, элдин оозун жабам деп, конституцияны өзгөртүп, 10 жолу өзгөрсөң деле конституция ошол эле нерсе. Бул жерде туğanlar адам баласынын өзүндө. Бул адамды биз билдик. Мошенник экенин билдик, аферистигин билдик, жулю экенин билдик, турабы? Бардыгын билдик да. Анан кийин кайта эле биз ушуга унчукпай отурабыз, туура эмес туğanlar. Эмнеге? Эртең сурайт да, адилет сөздөрдү акыретте да сурайт. Эмнеге унчукпай отурдуңар дейт. Бул өз убагында түрмөдө отурган, унутуп калган окшойт бул мырза. Эсинен кетип калган окшойт. Ошону мен сиздерге азыр тартуулап кетейин туğanlar. Ушул боюнча тартылап кетем мына. Садыр Жапаровдун түрмөдө отурган кези, сотто. Мына сүйлөп атат өзү. Кино жолу менен көрсөтмө алып, анан кийин сотко келгенде ошону жашыруун кылып туруп, өткөрүп, ошону соттоп жиберип атканын коомчулук күбө болуп бар. Бул иште дагы эгерде сиздер азыр камераларды, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн таптырбай ушуган мындай бир бут тосуп ушуган бир тоскоолдук кыла турган болсоңуздар, анда бул иште дагы ошол точно ошондой заказной иш экенин бардыгын өзүңүздөр далилдеп коесуздар. Ошон үчүн ачык тартылсын. Эгерде менин күнөөм болсо, эл билсин, баарын көрсүн. Мына журналисттер тартсын, эл көрсүн, башкалар тартсын, элге жеткирсин. Эгерде менин күнөөм болсо, анда мен күнөөлүү экенин ушуна эл айтсын. Азыр биз бийликке, сотко, прокурорлорго эч ким ишенбей калган заман. Ошон үчүн ушуга уруксат берип, аягына чейин, башталгандан аягына чейин тартып коебуз. Мына мен
şu işe gelip şu işin içinden algandan başlap, birinci güveden başlap, akırkı güvege çeyin, bardığın kıyma ocağı böyle, türmede jatkan baldardı. Senin sırovundu kıskartıp koyalım, yarını kıskartıp verelim, şu Jakarta görüşetme ver, hep kıyma ocağı böyle alganın ben bildim ben. Bana vermedi o. Oşonluktan hastalık malumatlar alacaklar, baştan ayak katışlarına vursak verip koyalım. Sol bölmede ortaklar. Mına tuğanlar özüңүздөр көргөндөй туғандар, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, бул адам өзүнүн түрмөдө отурган күндөрүн унутуп калган окшойт. Мен ачык эле айтайын. Бул адам ошол өзү түрмөдө отуруп жүрүп, мына мисалы, ошол жерден маалымат, булактар ошол сотко кирип процесстерге катышсын деп. Эми азыр бул келгенден бери, бийликке келгенден бери, мына мисалы эми көрүңүздөр туғандар. Söz erkinliği Kırgızstan'da жоголуп кетип атат тугандар. Мына бийликтин сын пикир, бийликке сын пикир кемчиликтерин айтса, мына Жеңиш Молдокматов, ошол эле Сегизбаев, например, ошолор кемчиликтерин айтса, мыйзамсыздыгын айтса, мына түрмөгө тыгып коюшту тугандар. Буга мына көзүбүз менен көрүп турабыз. Мына сиздер да көрүп турасыздар, мен да көрүп турам, туурабы? Эми бүгүн Жеңиш Молдокматовдун сотко апарган жеринен кайта милицияга апарышыптыр, кайта адилга апарып, башка статьяны, башаламандык деген статьяны коюптур эми тугандар. Эми ал жерде мындай тугандар. Ал ошол 5-октябрда болгон окуядан кийин тугандар. Ал жерде соттолуп турган адамдар өтө эле көп досумдар. Ачык эле айтайын, соттолуп турган адамдардын бири ушул Садыр Жапаров ошол жерде мыйзамсыз түрмөдөн чыкты тугандар. Анан бир мыйзамсыз түрмөдөн алып чыккан Ташиев соттолуш керек. Мына 300-400 адам менен бары алып чыгып келишкен туган. Мына соттолуп турган адамдар мен сиздерге айтып кетейин. Эми анан кийин отуруп алып туруп, каяктагы карапайым элдин баласына кылмыш кылбаса деле, кылмышы жок болсо деле фальсификация кылып, саясий заказды аткарып, Жеңиш Молдокматовду камап, Сегизбаевди камап, мына түрмөдө отурушат. Ушуга кайдыгер караган биз эл өзүбүздө күнөө тугандар. Ушуга кайдыгер карап жүрөбүз өзүбүзчө. Ушинтип ар бир карапайым элдин баласын камай берсе тугандар, биз сөз эркиндигин ажырап калабыз. Эртең мына Түркменистан диктаторство деп коет, Түркменистан ошондой болуп калат тугандар. Ошон үчүн кеч болуп мен кыргыз элин чакырып кетем тугандар. Ачык кеп болуш керек. Сын пикир бийликке болуп келген боло берет. Мен мисалы бул Садыр Жапаровдун мыйзамсыз бийлигин тааныган эмесмин. Керек болсо өзүн да тааныган эмесмин президент катары. Тааныбайм да. Анан мына жаңы алган конституциясын да тааныган эмесмин. Тааныгым да келбейт. Себеби бул мыйзамсыз тугандар. Мен сиздерге ачык айтып кетейин. Мыйзамсыз, мына мыйзамсыз келип, мына Садыр Жапаровдун келгенден бери келген иштерин мен сиздерге бирден санап кетейин тугандар. Бул киши мыйзамсыз түрмөдөн чыгып президент мыйзамсыз премьер-министр болду да, 3 кворум болбой жүрүп, 3-чү кворумда жогорку кеңештин депутаттары шайлап берди тура. Бул уже мыйзамсыз тугандар. Себеби бир түндө кайсы сот бунун 2 соттолгонун актап коет. Андай жол жок, онда бул практикада жок тугандар. Практикада жок андай нерсечи. Мен сиздерге ошо мына биринчи башталган жерлери соттолгон адам башка демократический мыйзамдуу мамлекеттерде президент боло албайт тугандар. Президент эмес, жөнөкөй чиновник бир ишканага ишке кире албайт соттолгон адамдар. Мен сиздерге ачык эле айтам. А биз эмне кылдык? Соттолгон адамды мыйзамсыз түрмөдөн алып чыгып, тополон кылып, ошол жерге апарып отургузуп койду. Мына ошол жерден болуп атат тугандар. Ошон үчүн тугандар эфирди бөлүшөбүз, эфир бардыгы жетиш керек. Эми бир эле бул Садыр Жапаров соттолгон эмес тугандар. Бизде соттолгон адамдардын ичинде Ташиев да соттолгон тугандар. Ташиев дагы ак үйдү басып алам деп булар керек берки ким эле спикер парламентте Талант Мамытов соттолгон тугандар. Мына эми любой кайсы мамлекетте болбосун тууганын, досун, аялын, бала чакасын бийликке жанында алып келбеш керек тугандар. Ошондой жери да бар туган. А бул эмне кылды? Бул мыйзамды тепселеп керек болсо мыйзамдарды ыгытып туруп, керек болсо дос жанындагы досторун бардыгын ключевой ролдогу должностторго коюп алды тугандар. Ушуга караган биз кайдыгер караган эл күнөөлүү тугандар. Себеби кайсы мамлекетте көрдүңүздөр, жакын досторун алып келип, бир тууганын апарып, Ысыкөлгө апарып, бир тууганын апарып, Баткенге апарып, бир досун апарып, дагы бир жерге апарып коюп, куда тууган урук муруктарын алып келип койгон жерде. Мына мисалы мен сиздерге ошол фактыны айтып берейинчи сиздерге тугандар. Ошон үчүн тугандар мен
hakikat sözümü, adilet sözümü ayta atıp tuğanlar. Biz kaydıgeri karab жүрүp, ушундай акыбалга, ушул акыбалга өзүбүз күнөөлүү болуп атабыз тугандар. Себеби биз кайдыгери карадык. Себеби кайдыгери карап туруп, мыйзамды өзүбүз тепселеп койдук тугандар. Мыйзамды өзүбүз тепселеп, мыйзамсыз түрмөдөн алып чыктык буну. Мыйзамсыз премьер-министр кылдык, мыйзамсыз президент кылдыңар, мыйзамсыз фальсификация кылып президент кылып өткөздүңөр. Мына ушул жерде баардык нерселер ушул жерде келип атат. Азыр 1 мүнөткө тугандар, мен мына телефонду даракка коюп коеюн. Мен ошон үчүн тугандар, мен сиздерге айтып кетейин. Акыйкат сөз, чындык сөз, бул өтө ачуу болот. Бул сөздөр тугандар, керек болсо ачык сөз айта турган болсоң, чын сөздөрүң айта турган болсоң, көп адамга жакпайт. Керек болсоң тууган урууңа жакпайсың. Мисалычы, азыр бизде ушундай заман болуп калыптыр тугандар. Карганы шумкар деп, качырды тулпар деп, зекти президент деген заман болуп калыптыр, ошондой болуп калыптыр тугандар. Мына кылмышкерди президент деп жүрөсүң, мына ачык айтыш керек мунучу. Эми бул келгенден бери эмне болду? Бул киши ошол кумтөр менен танылган, өзүңүздөр билесиздер, а? Кумтөр менен танылып, кумтөрдү улутташтырыш керек, ал кылыш керек, бул кылыш керек деп келип камалып, ушул акыбалга келип, азыр мыйзамсыз президент болуп отурат Кыргызстан мамлекетинде. Ушул киши бийликке келгенден бери кумтөр боюнча суроо бергенде, кумтөр боюнча бергенде, кумтөрдө алтын калбай калды. Эми анын улутташтыгынын кереги жок дебилди. Ушул сөзүн өзүң уксаң керек, өзүңүздөр да уксаңыздар керек. Ошон үчүн тугандар, эми ошол кумтөрдө алтын калбай калды десе, кече жакында депутаттардын комиссиясы барып келип, 480 тонна запаста алтын бар экен деп келишти. Ошондо бул кишинин сөзү туурабы же депутаттардын сөзү туурабы ошо кайчылаш болуп атат тугандар. Мен сиздерге айтып кетейин. Бул жерде бул кишинин аферисттиги, мошенниктиги тугандар. Элди алдагандыгы, мен ушул нерсе мени көгөйдү. Жана ушу жүрөгүм оорутат да, ушул адам биз ушунчалык эл лох болуп калдыкпы, алданганды жакшы көрөбүзбү? Неге алданабыз? Мына кече баткен событияда, кечеги баткен события 36 жараныбыз бейгүнөө өлүп кетти. Түздөн түз ушул киши жоопкерчилик болуш керек. Түздөн түз киши ушул жоопкерчиликти алып туруп, мыйзам чегинде жазаланыш керек эле тугандар. А бизде эмне болду? Кече Максат айылына барса, ошол Баткен айылына барса, ошол жерде дежурларды апарып коюп койгон, мактап атат. Анан бир Садыр деген бала чыгып, протоколдун алдында мен суроо берип алайын деп чыккан адамды, сизди ушунча армия кайтарып турат, эмне үчүн биздин границаны ушунча армия кайтарбады десе, ошону провокатор, тарбия көрбөгөн деп ошол жерде ызычуу чалып, ГКМБнын төрагасы, ошол башка адамдар ошентип ызычуу чалыптыр. Анан кийин бул баланы Садырды элге жаман көрсөтүп, провокатор деп. Провокатор бул бийлик, мына мыйзамсыз турган бийлик провокатор. Себеби ошол 36 жараныбыз бейгүнөө өлүп атпайбы? Ошо жарандарыбызды сактап калсак болот эле тугандар. Булар билген, Тажикстан даярданганын билген экен. Анан ошого чара көрбөйбү эле булар. Андай кылган жери жок. Булар өзүнүн бийлигин сактап калам деп 36 жараныбызды садага чаап беришти, мындай курмандыкка чалып жүрүштү. Ачык эле айтыш керек ал нерсени. Анын коркоп турган нерсеси жок. Эми ошо 36 жараныбыз өлгөн, бейгүнөө өлгөн жарандарыбыздын арбактары ушуларды урат тугандар. Мен ачык эле айтайын, ол кан куйт тугандар. Кан куйт. Өзүңүздөр билесиздер, кан куйт. Булардын ошол ГКМБнын төрагасы, мыйзамсыз президентпи кылган нерселери только кыргыз элин аркага алып кетип атат. Өзүңүздөр эсептей. Коргошонууну таап ойлонуп чыктыбы? Ковидке ана тугандар. Ол коргошууну ичкендер азыр канча адамдар отравление болуп атат. Мына президент өзү дозасын билет экен, өзү кылат экен, баягы министр здравоохранения аралаштырат экен тугандар. Мына бирбим баткен событияда тугандар. Элдерибизди границабызга кирип келип, элдерибизди өлтүрүп, үй жайларын өртөп атса, сабырдуулук бололу, кечиримдүү бололу деп жатат. Мына тугандар. Ушул жерде мына жоопкерчиликтерин айтып кетейин, кайдыгери караган жерлерин. Өз милдетине кыянат кылган адамдар ушулар тугандар.
Анан аз келгенсип ошол жердеги Варукка Тажикстан Республикасынын анклавы бар Кыргызстандын ичинде Варук деген. Ошол жерге коридор ачып бере турган болушту булар. Жол ачып бере турган болду. Бирби, үчүнчүсү болуп атабы туугандар. Таластагы жер үй боюнча туугандар. Жер үйдү өз убагында талас жергесине кайрылып, ыйлап, сыктап кайрылган эле. Эсиңиздерде барбы ошо Садыр Жапаровдун пост жазып талас эли жер үйдү ачпаганга аракет кылыңыздар деп. А бул не кылды? Келип туруп орустарга берди. Ошол Путин менен через онлайн ошол жер үй алтын цехын ачышты. Ошол жерде ачышып беришти. Анан аз келгенсип Кемпироват суу сактагыч, Орто Токой суу сактагыч туугандар. Өзбекстан менен. Az келгенсип ошо Өзбекстанга ошолор беребиз деп Кемпироватты биз эми убактылуу пока сактап калдык. Эми ал эч ким кепилдик бербейт. Эртең Өзбекстан ушул протокол боюнча биз иш жүргүзөбүзгө эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн мен сиздерге эрте сүйүнгөнгө, эрте туугандар, ошон үчүн башынан айтып кетейин. Az келгенсип бул мыйзамсыз президент кумаркана деп казинолорду ачабыз деп ойлоп таап чыкты. Мына бул кыргыз элинин кызыкчылыгы жок. Кыргыз элинин кызыкчылыгы. Бул жеке өзүнүн чөнтөгүнүн ою туугандар. Мына ошол жерде жатат. Анан аз келгенсип ГЭСти өзбектер менен курабыз деп. Мына 2 миллиард салып ошол жерге курушат. Анан канча жылдан кийин өздөрүнүн акчасын чыгаргандан кетишет. Ал жерди Өзбекстан кирип келгенден кийин ал жерден чыкпайт. Мен сиздерге айтып коеюн, ошо ГЭС боюнча, Камбарата ГЭС 1 боюнча туугандар айтып кетейин. Дагы туугандар аз келгенсип эми дагы эми сатылбаган 30 жылдан бери сатылып бүтүп эми иштекке калбаганда эми мамлекеттик ишканалар жөнүндө кече указ чыгарды. Частный лицолорго берели сатылат деп ошол указ чыгарып атат туугандар. Ушундай нерсени эми ошону элестетип көрдүм. Ошол темир жол, аэропорттор, ошол мамлекеттик караштуу ишканалар эми Кытайга, Оруска, башка Өзбекстанга сатылат. Ошолорду биздин стратегический объектилерди ала турган болсо туугандар, бизде мамлекетте бир дагы рычаг калбай калат туугандар. Ошол ишканаларды башкарганга приказ берип кылдырганга эчтеке калбай калат. Ошон үчүн мен чакырып кетет элем, азыркы мыйзамсыз бийлик ойлонуу иш кылыңыздар туугандар. Кыргыздын сатылбаган ошо ишканалар калды. Эми ошолор сатып бүтсөңөр Кыргызда бир эле нерсе калат, колтугунда жүнү калат сатылбаганчы туугандар. Мен ошону айтып кетейин сиздергечи. Эми өзүңүздөр көрүп турасыздар туугандар. Мына эми көрүп туруп биз адилетсиз нерсеге көз жумганыбыз туугандар. Адилетсиздик нерсеге, мына адилетсиздик нерсе болуп атат туугандар. Эмне үчүн биз ошол нерсени көтөрө албайбыз? 36 жаран өлдү. Баткен событиясында кечеги 3 күндүк согушта ошого жол бергендер чара көрүнүп ошого жоопкерчиликке эч ким тартылбай атат. Бирөө мойнуна алдыбы? Жоопкерчиликти эч ким алган жок. Бул жерде жоопкерчилик бир эле Садыр Жапаровда. Түздөн түз жоопкерчилик биринчи Садыр Жапаров жазаланыш керек. Экинчи отто ГКМбнын төрагасы жазаланыш керек. Министр обороны жазаланыш керек. Министр внутренних дел жазаланыш керек. Министр иностранных дел жазаланыш керек. Анан Тажикстандагы элчи бар. Кыргызстандын. Ошол киши жазаланыш керек ушул жерде. Мен ушул кыргыз элин чакырып кетилем. Качан гана кыргыз эли өзүбүз элдик өкмөт түзбөсөк туугандар. Мынабы мындай айтканда билими төмөн, кайдыгер баягындай адамдар түрмөдө отуруп чыккан. Эми азыр көрүп отурабыз, баардык ошол жерде иштеп аткандар, мына мисалы ошол эле Ташиев, ошол эле Садыр Жапаров өкөттөн соттолгон адам, өкөттөн судимиси бар адам. Туурабы? Ошону биз карап туруп, эмне үчүн закон бирөө үчүн иштейт, карапайым эл үчүн иштейт закон, а мындай бийликте отурган чиновниктер иштебейт туугандар. Эмне үчүн карапайым элге закон иштеп туруп, байларга иштебейт закон? Биз качан тең укуктуу болуп, тең адилеттүү нерселер болгондо гана Кыргызстанда өнүгүү өрчүү болот туугандар. Өнүгүүлөрчү. Ага чейин байдын баласы озу кыйшык болсо да байдын баласы сүйлөсүн боло турган болсо, бул туугандар бул жакшылыкка келбейт, жакшылык алып келбейт. Ачык эле айтайын мен сиздерге. Ошол. Сурооңуздар болсо бериңиздер, турган сурооңуздорго жооп берейин. Эми биз кыргыз эли ошол Жеңиш Молдокматовду туугандар. Жеңиш Молдокматов ошол саясий манайда жаткан түрмөдө отургандарды биз талап кылышыбыз керек. Боштондук депчи. Мен
Бул жерден өзүм ушул мыйзамсыз бийликке айтат элем, боштондук, буларга боштондук. Булар кылмыш кылган жери жок. Булар силерге окшоп, мына Садыр Жапаровго окшоп кылмыш кылган жери жок. Садыр Жапаровго окшоп Жээнбеков президент маалында помилование сураган эмес булар. Мына мен ачык эле айтайын, булар кылмыш жасап же мындай бийликти басып алам деген иш кылган жери жок туугандар. Ал жерде ошол 5 октябрдан биягы туугандар, мен сиздерге биягындагы тополоң туугандар, ушул мыйзамсыз чыккан Садыр Жапаров түрмөдөн, мына ушул адам. Мыйзамсыз алып чыккан ошону Талант Мамытов, Ташиев, Камчыбек, ЭГКМнын ошолор жоопкерчиликке тартылат. Ошол жерде 300-200 адам барган, ошолор да жоопкерчиликке тартылат. Себеби булар мыйзамсыз барып түрмөдөн чыгарып келип атат туугандар. Ушул жоопкерчиликке тартыла турган ушулар туугандар. Миеде насыңды түкүрүп сөйлөчү. Мен нас чекпейм туугандар, нас чекпейм. Кандай түшүнбөгөн адамсың. Ошон үчүн туугандар, мындай ачык сөз, мындай чын сөздөр өтө ачык болот туугандар. Мен айтып атам го. Эми ушинтип кара турсак, Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө доо кетирдик кечегинде Баткен событиясында Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө доо кетирип алдык туугандар. Буга түздөн-түз ушу Жапаровдун күнөөсү бар туугандар. Коркоктугу, коёндугу, ошол түздөн-түз жоопкерчилиги бар. Дүйнө жүзүнө уят кылды туугандар. Туурабы? Дүйнө жүзүнө уят болдук. Биз кыргыз эли мактанып жүрбөдүк беле? Манас атанын урпактарыбыз, илгерки байыркы элдерден бири болобуз, каганатыбыз болгон деп. Эми мактанганга да болбой калды туугандар. Кечеги Тажикстан менен болгон окуя туугандар. Границабызга агрессия кылып кирип, жарандарды өлтүрүп кетип, үйлөрдү өрттөгөндүгү бул мындай анан кечиримдүү бололу деген бул туура эмес туугандар. Себеби сен үйүңө, мисалы, сен үй бүлөдө чоң болсоң, матасы болсоң, соседтин үйүңө кирип келип, балдарыңды өлтүрүп, аялыңды өлтүрүп, анан кийин сен айтып атасың, келиңиз чай ичип алың, биз кечиримдүү бололу деп. Ол туура эмес да туугандар, туурабы? Өз учурунда туугандар, ошол жерде бизде армияда бар болчу биринчиден, экинчиден биз өз границабызды коргой алат элек. Эмне үчүн бул киши ошону билип туруп булар атайын кылгандай болуп калды да туугандар. Бул жерде да бир чоң сыр сатат. Бирок мен сиздерге айтып кетейин, неофициалдуу мындай маалымат булактарында айтып атат туугандар. 300-400ге жакын адам өлдү деп атат туугандар. Мен ачык эле айтайын. Буну чынында изилдеп чыгыш керек туугандар. Бул ошол күндө келет туугандар. Ошондо баягы сөз атасын айтып калбасаң, кийин кеч болуп калат да туугандар. Кийин бул кишини мен билем. Бул Садыр Жапаров кетет жакын арада. Ашып кетсе мен айттым, бул киши болду уже, өзүнүн рейтинги түштү. Бул кетет бул кишичи. Эми ошону азыр баягы докансалар, троллдор, ошону колдогондор, ушулар да жоопкерчиликке тартылыш керек туугандар. Себеби булар ошол мыйзамсыз келип отургандыгын актап, мыйзамсыз кылмыш жасагандарын актап, ушулар кыргыз элин аркалап туруп аткан ушул докансалар, ушул троллдор, ушул фейктер ушулар туугандар. Бардыгы жоопкерчиликке тартылыш керек. Мен ошентип ойлойм туугандар. Анан айтып коюп, сын пикир айтып койсоң жамандаш эмес, болгон нерсени айтып атам. Кечегинде өзүм не болуш керек эле? Границага вооружение нападение болуп атат. Эми элестетип көргүлө. Устав боюнча эле айтып кетейинчи мен. Устав боюнча вооружение нападение болуп атат. Элдериң өлтүрүп атат, үйлөрүң өрттөп атат. А сен унчукпай отурганың туура эмес туугандар. Кемпироват бул азыр четилдек туугандар. Булар азыр перерыв кылды туугандар. Перерыв кылды. Эми кыргыз элин алдап коюш оңой эле экен, өзүңүздөр көрүп атасыздар, алдап коюшу да мүмкүн бул жерде. Себеби бул протокол түзүлгөн экен, протоколду эми өзбектер көтөрүп чыгат. Убакыт көрсөтөт анан эмне деп чыгат экен. Өзүңүз кийин убакыт келгенде билесиздер да. Эми этият бол бийлик жөнүндө ачык айткандарды камап атышат, чындык ачык болот. Эми камасам эмне түрмөсүнөн коркуп калдым мен. Мен камасам мен сүйүнөм, мына ошо чындыкты айтып камалганымачы. Чыныгы саясий манайды камады дегенде мен сүйүнөм, чын ачык айтам. Бирок дуктары жетпейт, камалбайт. Мен ачык эле айтам. Дуктары жетпейт. Мен ачык эле айтам. Мен ошол СИЗОсуна барсам деле, ошол
Кашка жерине барсам деле ушул сөзүмдү айтып берем. Садырды мыйзам чегинде тааныбайм дейм. Себеби мыйзамсыз президент. Мына ачык эле айтам мен. Мыйзамсыз бийлик. Onu da tanımam. Bunlar ошол эле нерсе. Эми билбейм туугандар. Эми бул Садыр Жапаров эми мындай да фигура да бул, ачык эле айтыш керек. Бул жерде Садыр Жапаров кыргыз мамлекетин башкарбайт. Бул жөн эле фигура туугандар. Буну ушул ГКМБнын төрагасы менен ушул Садыр Жапаровду азыркы башкарып аткандар садага чабат туугандар. Садага чабат дагы, анан ушуларга күнөөлөрдүн моюнуна асып коет дагы. Анан азыркы о ким действительно ким башкарып отурса, эми билет барды ким Кыргызстанды башкаргандарчы. Ошолор башка адамды алып келет дагы, анда ошентип садага чабат. Ошентип ошол бийлик ошого көнүп калган туугандар. Садырдын айынан Россияда кызым башталды дейт. Эми бул туугандар мындай ачык айтыш керек. Эми бул жерде Садыр деле Садырга эмес, ал кызым башталганы бул өзү мурдатан бери эле келип аткан, ол ошо кыргыз элинин ошол баягы пандемия болуп калбады туугандар. 2018-жылы, 2019-жылдары киргендер пандемия болуп калып чыга албай калышты. Ошолорду эле просто булар чыгарып туруп, кирди чыкты кылып эле, официалдуу жакшына эле кирди чыкты кылып эле, анан кимдердир бирөө баягы документ тура эмес, ошолорду эле текшерип атат да туугандар. Буну моюнга алыш керек. Россиягачы Кыргызстандын деле кереги жок. Тажикстан деле кызыкчылыгы жок. Чын ачык айтайын. Кечеги согушта деле Россия колдоп тур Тажикстан. Бул жөн эле курулай калп. Кече айтып атпайбы аны Садыр Жапаров 3-чү күчтөр деп. Бул калп да провокатор күчтөр деп. Калп бул жөн эле сөз булчу. Россиянын рычагдары көп, Кыргызстанды бууп коем десечи туугандар. Сиздер ого кыжалатпы. Кыргызстандан Россияда бир 5000 жаранды депортация кылып жөнөтүп берсе Кыргызстанга, ошол 5000 адам Садыр Жапаровду узатып койду бул жергечи. Себеби Кыргызстанда иш жок. Тиричилик кылыш оңой эмес Кыргызстанда. Кыргызстанда эмне болуп калды азыр? Кимин акчасы барлар, ким чиновник болуп коррупция менен заниматься эткендер жашап калды да. Мына бизде көп чиновниктерди баардыгы айлыктарын карасаңыздар 8000, 9000, 10000 туугандар. Ошолор өз айлыктарынан канча жашайт десе, жок. Ал жерде обязательно баягындай бермеи бар, алмай бар, ошондой жерлери бар туугандар. Мен ачык айтайын. Документтер барлар тийбейт, ал нормально эле, ал нерсечи. Россияда документтин нормально болсо эч ким деле тийбейт. Сөз да айтпайт. Бул биздин Кыргызстан эмес да, бул жер Россия. Бул жерде мыйзамдуулук сакталат жакшына. Кичине болсо да мыйзамдуулук бар Россиядачы. Бизде эми мыйзамдуулук жок болуп калды да. Түрмөдө отурган адамды алып келип президент кылып алдык мына. Бизде мыйзамдуулук барбы? Жок да. Элден сурабай эле мыйзамсыз референдум өткөзүп, жаңы конституцияны калды. Ол туура эмес туугандар мына. Бул адам мыйзамсыз келген адам конституцияны өзгөрткөнгө да укугу жок болчу туугандар. Бул адам айтып атпайбы, өзү кече айтып атпайбы бул киши. Мени президент убактым аз калды деп атат. Бул өзү деле сезип атат, эрте жакында кетет. Буну ачык эле айтайын, ошо троллдордун, фейктерин айтып кетейинчи. Жакында кетет, силер каласыңар. Ошо фейктер, троллдор, мына ошон Бекзат, мына ким? Бакай, анан азыркы Бейшенге окшогондорчу. Силер каласыңар. Анан эл өзү сиздер менен спрос кылып алат ал нерсеничи. Эл өзү билет эмне кылышты. Аван качат, аван кетет. Себеби жүрөгү сезип калды. Көп тура албайт. Мен сиздерге айтып кетейин. Эми чыныгы мындай да, бизде кыргыз элинде чыныгы шайлоо болгон эмес туугандар. Өмүрүндө болгон эмес. Мен ачык эле айтып кетейин. Чыныгы шайлоо болгондо туугандар. Азыркы окшогон акчалуулар келбейт болчу туугандар. Чыныгы шайлоо болгондочу. Азыркы окшогон мошенниктер келбейт болчу чыныгы шайлоо. Азыркы окшогон түрмөдө отурган кылмышкерлер келбейт болчу чыныгы шайлоо болгондо. Чыныгы шайлоо качан болот? Качан чыныгы адилет адам келсе, ошондо гана болот. Мамлекет башына адилет адам келип чыныгы шайлоону өткөзсө, ошондой эле болот. Ага чейин бизде чыныгы шайлоо болбойт туугандар. Анан эл дагы сатылып кетип атпайбы? 1000 сом, 2000 сомго сатылып кетип атпайбы? Мына Кыргызстандын будущесин сатат. Келерки муундарга кийин кантип жооп беребиз, мен билбейм тууган.
Эми бул жерлерде туугандар баягы фейктер отурат, мына Садыр Жапаровдун фейктер отурат көп. Ошол Садыр Жапаровдун тарапташтары отурат көптөр. Булар жазган СМСтерге көңүл бурбаңыздар туугандар. Чындык биз тарапта туугандар. Эл тарапта, эл жакта туугандар. Мына кечеги айтып кеткен нерсенин баардыгы мен 8 ай мурун айтып кеткен сөздөрүм эми ачыкка чыгып чындап тышка чыгып атат. Мен сиздерге ошо 8 ай мурун ушул кылмышкерди колдоп силер ушундай кылып атасыңар. Бул кылмышкер кыргыз элине жакшылык алып келбейт деп мен сиздерге айткам ошондочу. Ошондо укканыңыздар да туугандар. Азыркыга окшогон Баткендеги 35 жараны, 36 жараны набыт болбойт болчу бейгүнөө жанандары. Путинге кызыгы да жок, Кыргызстанда, Тажикстандын кызыгы да жок. Мына ачык айтайын. Путиндин өзүнүн проблемасы жетиштүү азырчы. Мына ачык эле айтыш керек анычы. Мына жерде Иса Урустамов деген жигит бар экен. Эми сен Иса, мен сага бир нерсе айтып кетейин. Аны мындай жолукканда айтсаң ушундай нерселердичи. Анан кийин интернеттин аркасында отуруп алып герой боло бербейчи. Ошон үчүн туугандар, буларга көңүл бурбаңыздар туугандар, буга окшогон адамдарга көңүл бурганы, булар ушундай троллдор, фейктер, ушу Садыр Жапаровдун акчасын алып, ошолордун айткан приказдарын аткарып, ошолор менен тамак, арам тамак кылышат туугандар. Мына ошол эле ошо Өмүрзак деп жүрөбүз, ким ошол Бакай, Бекзат, ошондор өздөрүнчө команда, ошо өздөрүнүн группалары бар, ошентип приказ алышат. Мына кишинин аброюна шек келтиргиле дейт. Анан ошол кишинин аброюна шек келтирип, жалаларды жаап, жамандап, ошентип ошондой командасы бар Садыр Жапаровдунчу. Ошол нерселер иштеп атат. Наргиз Өмүралиева, мен ишлекейм, сен көрүп калдыңбы? Бар бекен мен ишлекейм, акытканын көрдүңбү? Наргиз Өмүралиева. Эми ачык чындык чын болот туугандар. Мен сиздерге айттым го. Мыйзамсыз деген жерден эле токтолуш керек эле да. Мыйзамсыз. Мына 6-чы президентиңер шайладыңар, мыйзамсыз 6-чы президент. Буга салыштырмалуу Жээнбеков, мына мисалы Жээнбеков, Садыр Жапаровдун салыштырмасы. Эми мындай достойный эле мындай болду да туугандар. Бул кетпесе деле болот болчу. Неге коркоктук кылды, кетип калды. Эми Жээнбековдун ошо 5-октябрда бир Үмүт деген жигитибиз өлдү, ошо Баткен жактанчы. Bir adam ölgөн үчүн bunun Садыр Жапаровдун айткан сөзү моралдык укугу жок эле деп. Эми моралдык укугу Садыр Жапаровдуку жок. 36 жараныбыз набыт болду. Бегүнө Баткендеги событиягачы. Мен ачык айттым. Мен Садыр Жапаровдун мыйзамсыз президенттин отставкага кетиши, жоопкерчиликке тартылышын Кыргыз элинен чакырып кетет элем туугандар. Мына 36 жараныбызга түздөн түз ушул киши жоопкерчилик. Ушул киши жооп бериш керек, ушул кишичи. Ушул киши элди алдаган үчүн жооп бериш керек. Элди башка нукка бурган үчүн жооп бериш керек. Элдин ошо ата-энесинен айрылып, ошо 36 жаранын ичинен балдарынан айрылган баардык ошолор азыр ичинде бугун чыгара албай жүрөт. Ушуларга ушу Садыр Жапаровдун түз күнөөсү бар туугандар. Ушул жоопкерчиликке тартылыш керек. Бул жерде бир эле бул жөнүндө айтып кеттим. МВД, министр обороны, ГКМ төрагасы, министр иностранных дел, министр Ташкенттеги элчи, ушул адамдар баардыгы түрмөгө отуруш керек. Жоопкерчиликке тартылыш керек булар. Кыргыз элинин мыйзамында жазылган. Бул чыккынчылыкка кирет туугандар. Биз өз жарандарыбызды өлтүртүп коюп, карап границабызга кирип келип атса, вооруженный карап туруп бергенибиз бул чыккынчылык. Бул Кыргыз элинин кызыкчылыгы эмес туугандар. Бул чыккынчылык болуп эсептелет. Бир да дүйнөдө мен көргөн эмесмин, границасын вооруженный нападение кылып, кирип адамдарын өлтүрүп атса, ответ бербеген. Андайды мен эч жерде уккан эмесмин. Мен ошого чакырып кетет элем. Түздөн түз ушулар жоопкерчилик. Ушуларды мен талап кылам, мыйзам чегинде талап кылып, ушул мыйзам чегинде жооп бериш керек. Бүгүнбү, эртеңби бул бийлик бар, жок туугандар. Бийлик келет, кетет туугандар. Мына мен ошон үчүн айтам, азыркы кугунтук менен отурган Молдокматовго жеңиш, Абдил Сегизбаевга ушуларды боштондук талап кылышыбыз керек туугандар. Мына мындай күн болгон эмес туугандар. Сөз эркиндиги болгон, боло берет. Убагында Шерели ханды Нүсүпби хандыкка алып келгенде Кыргыз үй, ошо хан үйүнө
Ona çokoyun ilip koyman eken de estey jür depçi. Ben azır Sadır Japarovga ошол нерсени айтып кетейин. Siz dagы эстеп жүрүңүз. Кече эле жакында эле ким элеңиз, азыр ким болуп калдыңыз. Кече жакында эле түрмөдө строгий режимде отуруп жүргөн адам элеңиз, азыр ким болуп калдыңыз. Эстеп жүрүңүз. Ошол эле строгий режимге кайта барып калышыңыз эч ким кепилдик бербейт. Эртең бийлик алмашат. Ошондо жоопкерчиликти сизден сурак болот. Ошон үчүн Садыр Жапаров, эсиңиз барда этеңизди тыйың, мен ошону айтып коеюн, Садыр Жапаровго айтып кетейин. Себеби баары мыйзам чегинде жоопко тартыласыз. Качып кутула албайсыз. Колуңуздан келбейт экен иштеке. Эмне үчүн анда ошол президенттикке бардыңыз, барбашыңыз керек болчу. Иштей турган кыргыз патриоттору, тажрыйбалуу инсандар бар болчу. Ошол канча кандидат болсо, ошонун ичинде татыктуулар бар болчу. Ошолор барса дагы ушул нерселер болбой калабы, ошо 36 жараныбыз набыт болбой калабы, бегүнөө өлбөй калабы деген суроолор жаралат туугандар. Бул киши, мен айтпадымбы, бул киши айтып атпаймынбы? Конституцияны өзгөртөбү, 15 жыл срок кылып алабы өзүнө. Өзгөрүш болбойт туугандар. Бул киши лидер эмес. Бул киши слабый. Себеби слабыйлыгын себеби мен сиздерге айтып кетейин. Эмне үчүн слабый деп атам? Бул коенек киши экен, өзүңүздөр көрсөңүздөр. Бул ошол эле 2017-жылы өзү көрсөткөн түрмөдө отуруп мойнун кесип берген эсиңиздер бар. Кечээ Баткен окуясында да коенектигин көрсөтүп койду туугандар. Мына коркоктугу. Ошол бул киши лидер эмес туугандар. Мен бул кишини президент кылып тааныган да эмесмин, тааныбайм да. Акыретке чейин ушуга чейин барам мен. Тааныбаганга, себеби бул киши мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылыш керек. Мен кыргыз элин чакырып кетем туугандар. Мыйзам чегинде буга биз жарыялашыбыз, импичмент жарыялап туруп мыйзамсыз болду дагы. Импичмент жарыялап туруп буну ордунан чүрүп, мыйзам чегинде сотко берип, сот өкүм чыгарып түрмөсүнө апаралы туугандар. Мен ачык эле айтайын, бул киши мындай кетиште Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө доо кетирип коет туугандар. Кечээ Баткен событияда доо эле кетип калды, эгемендүүлүккө туугандар. Бул киши колунан эчтеке келбейт экен туугандар. Мына ачык эле айтыш керек. Колунан эчтеке келбейт мына. Ачык эле айтыш керек да нерсе. Булар азыр төркөм не менен алек туугандар? Акча. Бул Садыр Жапаровдун эжеси бар, акасы бар, үкасы бар. Ошо окшогон адамдар ушул Садыр Жапаровдун аркасынан азыр акча кылып атат. Үйлөрүнө барсаңар чемодан бизнесмендер турат туугандар. Бизнесмендер, акчалуулар турат ошо үйлөрүндө. Жалал Абад барсаңар ГКМБнын төрагасынын үйүндө баягы үкасы бар, ошонун аркасында чемодан акчалар менен турат туугандар. Мына ачык эле айтыш керек, ал эмне корккондо эмне бар туугандар. Ошон үчүн качан гана бизде акыйкат, адилеттүүлүк келет туугандар, Кыргызстан ошондо өнүгөт. Ага чейин биз бири-бирибизди алдаган туура болбой калат туугандар. Мен көргөн нерсени силер деле көрүп турасыңар, туурабы? Мен көрүп турган нерсени силер да көрүп турасыңар. Мына мен адилетсиз нерселерди айтып кетип атсам, мен чындыксыз сөзүмдү, калыс сөздөрүмдү айтып атсам, мага провокатор, о кылды, бу кылды деп сөздөрдү чыгарып атат. Бул команда ошентип иштешет. Садыр Жапаровдун ошондой командасы. Фейк аккаунттар менен адамдарга аброюна шек келтирип, бизге окшогон активисттерге мындай прямойлорго чыкканда киргизип, ошол жерлерди киргип, не то СМСтерди жазып, ошондой нерселер кылышат туугандар. Ошон үчүн мен кыргыз элин кеч боло электе акылга кирели туугандар. Акылга кирели. Эртеңки муунга бала чакабызды, неберебизди ойлой турган болсок туугандар, кыргыз мамлекетин тапшырып кете турган болсок туугандар, биз азыртан баштап пейилибизди өзгөртөлү, шайлоолордо биз 1000 сомго алданбайлы, 2000 сомго алданбайлы, мына окшогон соттолгон адамдарды мыйзамсыз президенттикке алып келбешибиз керек. Мына ушул жерде каттачылыгыбыз туугандар. Ушул жерде биздин каттачылыгыбыз болчу. Ушул жерде туугандар. Анан кийин кылган ушул кылып жүргөн кемчиликтерин, цымпикилерди айтса чалашып атат. Буну алыш керек, бойдуңарга алгылат. Алгыла мойнуңа. Жооп берген күн келет. Азыр болсо, бүгүн болсо, эртең болсо, бүсүгүн жооп бересиң. Мына эртең 2 мүнөттөн кийин эмне болуп кетти, эч ким эчтеке билбейт азыр, туурабы туугандар? Ошон үчүн кеч боло электе мыйзамсыз бийликтин, мыйзамсыз Садыр Жапаровдун режими эсиңерге тутуп алгыла. Жооп берген күн келет жакында. Ошондо жооп бересиңер, баардыгыңар жооп бересиңер. Азыр ошол Шайлдыбекова деп жүрөт биздеги сектин төрайымы. Ол киши да жооп бериш керек. Себеби мыйзамсыз нерселерди кылды ошол аял киши. Мыйзамсыз талапкерин каттап соттолгон адамдын. Ушул жерде баардык нерсе ушул жерде камтылып турат туугандар. Биз талап кылышыбыз керек.
talap kılışыбыз керек. Bu biyiliktin kemçiliklerini aytıp sınpikleri aytılıp turuş керек. Söz erkindigi bolgon, bola beret. Bugün Жеңиш Молдохматов бармаса, arkasından men barmын. Meni kalmasa dagы bирөө чыгат. Söz erkindigi bola beret. Men sizlerge Kırgız elini çakırıp ketem. Söz erkindigi bu Kudaydan berilgen amanat tuğanдар. Men açık ele aytayınчы ошону. Adaletsiz neseni görüp turup un çıkpay koygan bul tura emes tuğanдар. Adaletsizlik nerseni görüp turabız, biz un çıkpay turganыбыз tura emes. Oşoň üçin öz ubagында söz atasını tanıyt deyt. Söz atası jetiş gerek. Oşol. Kийинки кеткенден кийин айткан сөздөр бул бекер эле сөздөр болуп калат. Азыр чынында айтып калыш керек ушундай сөздөр. Кийин анан баягында эр заматтар чыгат. Садыр кеткенден, Садыр Жапаров кеткенден. Мен ушунтип айтып жүрдүм эле, ошо азыр айтып ошондо айтып каласыз. Ол кеч болот. Азыр айтыш керек туугандар. Çana. Men çanaş deyt. Men arıgılı bolamın. Vesim 75 kilogram. Kim mına çanaş dese adaşasыңар. Kim çanaş dese meni. Эми кечеги Баткендеги событиядагы 36 жараныз өлгөнүз бе күнү өлүп кеткен туугандар. Бул жерде өзүнчө бир сыз жатат. Эмнеге бир эле вопрос Садыр Жапаров. Эмнеге жооп болбоду? Биз Кыргыз мамлекетине ан кечегенде Баткенге барды, ошондо өзүнүн коргогонго целый армияны апарып алыптыр го. Ошолор каякта эле ошол күнү. Ошол өзүңөр жооп бергилечи. Ошол бала чын айткан, кечегенде Баткенде калган сүйлөгөн бала айтпадыбы? Сизди коргогон солдаттар биздин чегараны ошентип коргобойбу деп сизди корду. О Садырыңарды коргобосоңор деле эч ким тийбейт огочу. Мен ачык эле айтайынчы. Ого эч кимдин деле кереги жок, ол Садыр Жапаровдунчу. Өз без охранада деле жүрөсө болот ол кишиге. Men жөн эле отурбайсыңар деп жазып кетиптирми эне бир адам. Ким? Шайназар Рамаев деп. Отурсаң болбойбу. Сенде адамдар Кыргыз эли оңой. Жок, менде адам эмес. Садыр Жапаровго окшогон, сага окшогондордон Кыргыз эли өнүкпөй атат. Оңолбой атат. Садыр Жапаровго, ГКМнын төрагасы Ташиевге сага окшогон акмактардын айынан Кыргызстан өнүкпөй атат. Мен ачык айтайын. Кумтөр эмне болот эле? Кумтөр ошо боюнча иштей берет. Не? Ал жерде Кумтөрдө Садыр Агаңардын өзүнүн акчасы бар. Не? Акчасын долясын алып жашай берет. Эмнеси бар экен? Эми ачык кеп болгон тура да, ачык бетке айтыш керек турабы? Молдохматовду жөн эле камап койду. Жөн, мен билбейм неге камады, түшүнбөй калды. Анда ошол октябрь боюнча, события боюнча анда бардык жоопко тартылыш керек. Анда ошол эле Бабанов, ошол эле Садыр Жапаров, ошол эле Ташиев, бардыгы жоопко тартылыш керек. Анда давайте бардыгыбыз алабыз да ошо болгон окуяда бардыгын жоопко тарталы да жаңыдан шайлоо кылалы дагы так мындай айталы, мындай жаштары келсин, бизге окшогон жаштары келип, мына мамлекетти оңдоп кетсин анда. Бизге окшогондор булган элек да, биз деген коррупцияны билбейбиз. Биз сыртта жүрөбүз, мына миграция болуп сыртта жүрөбүз, туурабы? Бизге окшогон жаштар балса, биз оңдоп кетишибиз мүмкүн. Анда ошол октябрда болгон событияда ошол кимдер катышса, баардыгын жоопко тарталы, ошол эле Садыр Жапаров, ошол эле Ташиев, ал жерде көп адам болгон тууганда, баардыгын жоопко тарталы. Салам алейкум, брат. Канет, кандай? Ва алейкум ассалам. Жакшы, Анарбек Абулов, жакшы. Эми карганын деп беришет. Мен айттым го, карга никогда шумпар болбойт. Качыр никогда тулпар болбойт. Мен ачык айтайын. Анан кылмышкер никогда президент болгон эмес. Мен ошо ачыгын айтайынчы. Кылмышкер адам, кагаз короп сүйлөйлү, кылмышкер адам никогда президент болгон эмес. Бул просто убактылуу шайланып турган президент. Убактылуу коюп кой. Назначили его. Ошол СИКтен его назначили. Шайлоонун фальсификасы. Бирок ошол СИКта жооп тартылат туугандар. Мен эч кимди укпайм. Менин өз пикирим болгон. Мен буларга окшоп кул мүнөз эмесмин. Себеби кул мүнөздөгүлөр ушинтип бирөөнүн арыгын чабып,
пахта коюшуп жүрөт. Мен андай адам эмесмин. Мен болгондо айтам. Мен үчүн Садыр Жапаров президент эмес. Мен таныган эмесмин. Мен үчүн ал кылмышкер. Ошол 25-жылдын 5-октябрга чейин срогу бар экен, 11,5 жыл срок берилген. Ошону отуруш керек туугандар. Аны аз келгенсип кечеги баткен событиядагы 36 жаранга жооп бериш керек. Анан мыйзамсыз түрмөдөн чыгып мамлекетти басып алган үчүн ол үчүн да отуруш керек. Ошол мындай айтканда пожизненно светит экен да, мындай айткандачы. Эми свет боюнча туугандар. Свет боюнча бул кишинин сөзү менен иши дал келбейт. Булар өзүңүздөр билесиздер, нарын элине барып туруп светиңер арзандагат майдан дедиле. Кече май келди эле, эми светти 1 сом 48 тыйынга көтөрүшүп атат туугандар. Мына ачыгын айтайын. 1 сом 48 тыйынга көтөрүлсө, мисалы онда Кыргыз элинде айлыктар да көтөрүлүш керек туугандар. Пенсиялар көтөрүлүш керек. Себеби дефицит, мындай дефицит свет көтөрүлдү, бензин көтөрүлүп атат, баардык нерсе көтөрүлүп атат, азык-түлүк продукттары көтөрүлүп, айлык ошол боюнча эле турат туугандар. А бунун үчүн не кылыш керек туугандар? Айлыкты да көтөрүш керек, пенсияны да көтөрүш керек туугандар. Анан ошондо адилеттүү болот. Ага чейин андай болбойт. Суроолор жоопсуз калды дейт. Не боюнча суроолор? Кумтөр эмне болот эле? Кумтөрдө акчасы болсо улутташтырабыз Садыр Жапаров. Кумтөрдө Садыр Жапаров неге Кумтөрдө алтын калбай калды деди. Ошол Жээнбеков, Асылбек Жээнбековдон 3% акчасын беркен, ошол кимдерди акчалардан 3% кылатып Садыр Жапаровго берип койду эле. Ошол күнү эле айтпадыбы? Кумтөрдө алтын калбай калды деп. Ошол да. Кумтөрдөн бунун өзү дивидендин алып атат туугандар. Неге? Бул жинди беле. Эми азыр мен сиздерге айтып кетейин туугандар. Азыр эми ошол мамлекеттик ишканалар сата турган болсо, мисалы ошо аэропорт эле, ошо темир жол, эми көп да мамлекеттик ишканалар көп. Ошолорду частный лицолорго сатып турган болсо, бул орустар алат, Өзбекстан алат, Кытай алат. Анан кайтарып алыш өтө кыйын болот туугандар. Мен сиздерге айтып кетейин. Булар акчаны чөнтөккө салат, акырында Кыргыз эли өзү калат. Мында ачык айтайын. Анан кийин булар юридический жактан өтө каттуу кылып купля-продажаны кылат, ким сатып алган болсо дагы. Анан кийин Садыр Жапаров кеткенден кийин кеч болот. Кыргыз эли Садыр Жапаров кеткенден чыкканы кеч болот. Себеби биз өз убактысында айта албай калып атат. Буну өз убактысында айтышыбыз керек мына. Азыр болуп атат. Неге мына 36 жаранга ким жооп берет? Садыр Жапаров жооп берет. Мына эмнеге биз талап кылбайбыз ошол нерсени? Мына болсо ошолдоги министрлер келиш керек. Менин канча министр айтты. Ошонун баардыгы келиш керек. Жок, андай болгон жок. Конституция өзгөрдү, жаңы конституция менен ишке киришти. Жаңы конституцияны өзү жазган конституцияны өздөрү бузотпайбы? Өздөрү бузот. Кече президент, администрация президентин шайлаптыр. Жаңы конституция боюнча администрация президентте бир эле ошол Марипов болот да, министр правления деп. А булар дагы бир должность ачып отуруп, өздөрүнүн жазган конституция өздөрү түшүнбөй атат туугандар. Түшүнүп атасыңарбы? Бул жөн эле Кыргызга өзү конституциядан деле кереги жок. Ачык эле айтыш керек. Ал нерсени конституциянын кереги деле Кыргызга кызыкчылыгы деле жок. Элгечи карапайым элге конституция баары жок, кызыгы деле жок туугандар. Бул просто элди алдоо деген нерсе да туугандар. Эми туугандар, мына мен айткан 36 жарандын арбагы жаткан жерлер жайлы болсун, бирок ошолор шейит кетти туугандар. Шейит кетти. Ошол нерсеге Садыр Жапаров жооп берет. Себеби акыретте да Садыр Жапаров, азыркы учурда да Садыр Жапаров жооп берет. Эки жолу жооп берет экен. Акыретте да жооп берет, азыр да жооп берет. Ошол туугандар. Анан туугандар мени таксиде жүрүп калыптыр, метродо жүрө албай калыптыр деп. Туугандар, мен жөнөкөй эле карапайым эл баласымын туугандар. Мен таксиде мен метродо эле жүрөм. Коркуп дейт. Мен бир гана Кудайдан корком. Корко турган эч кимим жок менчи. Бир Кудайдан корком. Алла Тааламан корком.
Анан кийин коркуп калыптыр, о кылыптыр деп. Бул жөн эле караңдай жалган сөздөр туугандар. Мен менен жолугам деген адамдар жолугуп атат. Адресимди билем дегендер келип атат туугандар. Анан жок эле нерсени айта бербеңиздер туугандар. Мен сизден суранычы. Мен Садырга асылган жерим жок. Мен Садырдын кемчиликтерин айтам. Садыр Жапаровдун кылган кетирген кемчиликтерин айтып атам. Эмнеге биз 36 жараныбыз өлүп атат, биз унчукпай отурушубуз керекпи? Жок. Андай болбойт туугандар. 36 жаран бул официалдуу түрдө жашырганы канча болуп атат? 300гө жакындап атат туугандар. Жашырганынчы. Ол жашырганды изилдеп чыгышыбыз керек. Молдокматов да ачык кечегинде Садыр Жапаровга кайрылып ГКМБнын төрагасы жооп берсин деген үчүн ошон үчүн камады. Ачык эле айтыш керек ал нерсеничи. Эми бул жерде фейктер аябай көп экен туугандар. Эми киргенгерге рахмат, жакпаса эфирден чийип кетсеңер деле болот. Мен айтып келип атпаймынбы? Силерге башында айткам. Мыйзамсыз президент. Мыйзамсыз президент мен тааныбайм деп. Дагы эле тааныбайм, акыретке чейин тааныган эмесмин. Тааныбайм да. Кечеги 36 жаран үчүн ушул жоопкерчилик. Ушул жооп бериш керек. Садыр Жапа түздөн түз карт баш менен жооп берет. Ошол. Мен кыргыз элин ошону талап кылганын чакырам туугандар. Ne için men talap kılap sizleri unçukpay oturasınlar? Ne için? Nege biz talap kılap 36 jaranımız ölü otat bey günü. Tacikistan granitsabızды urup вооруженный нападение кылып отат. А biz unçukpay oturabız. Biz talap kılışыбыз керек. Ошол 36 jaranыбыз бей günü өлгөн жарандарыбызга түздөн түз ушу Жапаров күнөөлүү ошол жоопкерчиликке баардыгын тартып, баардыгын мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылыш керек. Ошол. Мен кыргыз элине чакырып кетем ушул нерсеге. Her biri Sadır 36 jaranızga sen günölüsün түздөн түз. Мына ушул нерсеге чакырып кетем. Ушул адам жоопкерчиликти тартыш керек туугандар. Ошол жердеги жоопкерчиликке тарта турган адамдар өтө көп тууган. Мен канча министрликтен айттым, ошонун баардыгы министрлер тартыш керек туугандар. Баардыгын айтып атам. Уктап отурабыз туугандар. Эртең ким кепилдик берет? Эртең ушул нерсе кайталанбайт Тажикстанда. Ким кепилдик берет? Эч ким кепилдик бере албайт. Мына дүйнө жүзүнө урат кылды. Коридорду бере турган болду, жол ачып бере турган болушту. Ушунун айынан эми ошол Варукка кете турганды жол ачып бере турган болушту. Эми туугандар, мен айт кыргыз элин чакырып кетем. Садыр Жапаров 36 жаранга жооп берсин бей күнү, ошол жарандарыбызга. Бей күнү шейит кеткен жарандарыбызга жооп берсин. Ошол мен ошону талап кылам. Кыргыз элим ошол нерсени талап кылабыз, акырына чыгарабыз. Эртең бул бийлик бар, бүгүн жок дегенде туугандар. Бийлик келет, эл калат туугандар. Бийликтер келип кете берет. Анан кийин ошол пакта койгон биздин пээлибиз эмнеде туугандар? Ошол пакта койгондорду, акчалууларды ошонун сөзүн сүйлөгөндө болот туугандар. Бийликте отургандардын сөзүн сүйлөгөндө болот. Biz ошол нерселерден айрылабыз туугандар. Адилеттүү болобуз, ошондо гана Кыргызстан өнүгөт. Ага чейин ушинтип жүрө беребиз туугандар. Кыргызстандын келечеги ойлондурсак, айдыгер карабасыңар туугандар, ошондой кылалы. Ооба, чөнтөккө салат эртең баягы Кыргыз мамлекетиндеги темир жол, аэропорт, ошо мамлекетке караштуу нерселерди сатат дагы, чөнтөккө салат кетет. Мен ачык эле айтайын, кетет алчы. Анан кыргыз эли өзүбүзгө калат, кийин анан ону өзүбүз улутташтырабыз деп кыйналабыз туугандар. Алар мыйзам чегинде алып атпайбы олорчу. Анан кечээ айтып атпайбы? Садыр Жапаров, сен кайсы кылганыңа булар сатам деп атасың. Же бир ишкана куруп койду Садыр Жапаров. Мен мына 7-8 айдан бери кылган ишин мен көргөн жокмун. Только ошо кылган иши ушу только минус жакка кетип атат. Кыргыз эли аркага кетип атат кылган нерселерчи туугандар. Садыр Жапаровдун кыргыз элине келгенде кара жолтой болуп келди туугандар. Мына ачык айтыш керек. Бул киши өз түрмөдө чыкпай эле ошол жерде эле отура бериш керек экен. Ошол жок дегенде түрмөдөн чыкпай калганда азыркы 36 жараныбыз Баткенде өлбөйт эле туугандар. Ачык айтайын. Түрмөдө эле жата берсе биз
naborot ошондо тынч жашамак экенбиз туугандар. Эми туугандар, буга окшогон фейктерге көңүл бурбаңыздар. Жазса жаза берсин туугандар. Бул ичинен баягы чындыкты укканда ичинен күйүшүп атат да туугандар. Чындык ачуу болот. Мен чындыкты айта берем. Мен айтып келгем, айта берем. Ошол Малдак Матовго саясий куугунтуктап отурган жарандарга боштондук, Сегизбаевга боштондук туугандар. Ошону талап кылалы. Ошону талап кылалы туугандар. Биз мисалы кечээки жакынкы бир жума өтө элек туугандар. Баткен событиясында өлгөн жарандар 36 жараныбызга набут болушту бейгүнү. Ошону биз Садыр Жапаровдон спрос болуш керек туугандар. Спрос болуш керек. Эмне үчүн ошол кишилер бейгүнү өлдү? Эмне үчүн сен каякты карап турдуң? Силер билгенсиңер, нападение болгонун билгенсиңер, унчукпай отургансыңар. Булар ошо элди садага чабышты. Өзүнүн бийлигин бекемдеп турам деп. Туугандар, ошол эле. Bu bizim Kırgız elin niye olatır? Buğa kızıkçılığı da yok tuğanlar. Bu çöntök. Zölyonu dolarlar şu oylanır. Bu oşol nesile. Az üyünde oşol ülkesinin ecesinin üyünde çemadan akçalar men turatken biznesmende. Oşolur tuğanlar. Abi ne? O korkondum ne? Korkondum ne? Bari bir gün bolsa bir gün ajalın geçse öylesin turav. Çındıkta ayt öyle yok degende. Çındıkta aytpaylı. Ölsöң da çındıkta ölbölü. Ошо жок деген акыретти айтасың да, бул мен ушундайды болду, ушинтип айттым эле. Мыйзамсыз президент келди эле деп. Мен айтам да ошол нерсени, акыретте спрос болот да, менен Кудай сурат. Мен айтып чыгам. А силер эмне дейсиздер? Адилетсиздикти көрүп туруп силер унчукпай отурдуңар десе. Акыретте да жооп бере турган күн келет туугандар. Бул дүйнө болсо, наркы дүйнөдө жооп берет туугандар. Ого, кыжалат болбогула. Men ошол Кыргыз элин неге түшүндүрө албай атам да? Неге биз чыгып ошо 36 жараныбызды бейгүнү өлүп кетти. Ошолорду талап кылып, ошого жоопкерликти тарттырбайлы туугандар. Неге биз ошону талап кылбайбыз? Мен түшүнбөй атам. Анда эртең сенин үйүңө келет ошол нерсе. Ошол жерде сенин үйүң болуп калышы мүмкүн, туурабы? Senin үй bilen болуп калышы мүмкүн ошонун арасында. А биз унчукпай турабыз туугандар. Ошол менин нерсени ойлондурат туугандар. Неге биз талап кыла албайбыз? Садыр Жапаров 36 бейгүнөө набут болгон жарандарга түздөн түз карт бериши менен жооп бер. Мен мына суроо берип атам Садыр Жапаровго. Эмне унчукпай отурасың? Башка мамлекеттер ушундай боло турган болсо, мыйзамсыз болсо дагы bir күндө отставкага кетет. Моралдык укугу жок туугандар. Мына ачык эле айтайынчы, бул моралды деле түшүнбөсө керек, моралдык нерсени деле түшүнбөсө керек бул Садыр Жапаровчу. Чында. Анан кантебиз эми? Элестеткиле. Ушинтип жарандар өлүп кетти, биз унчукпай отура беребизби? Бирөө жоопко тартылыш керекпи? Жоопко тартылыш керек да ал нерсени. Анан каяктагы Жеңиш Молдокматовду жөн эле фальсификация кылып, камап, иш козгоп тура эмес да бул нерсе. Айтыш керек да, ачыкта айтыш керек да. Акыл мындай айтканда, калк сөздөрүбүздү айтышыбыз керек да, унчукпай отура беребизби? Мына эми ишканаларды, мамлекет ишканаларын сатат, анан Кыргызстан ошо менен калат. Өзүбүз калабыз, Садыр Жапаров кетет. Мына пимкириктердин баардыгы кетет, мына баардыгы кетет. Анан өзүбүз калабыз туугандар. Анан өзүбүз калгандан кийин кеч болот туугандар. Булар акчаны жыйнап туруп качат. Бакиев канча акча алып чыгып кетти эле, миллиондогон. Ошентип бул деле ошондо миллиондогондорду алып чыгып кетет. Качат, анан биз аркасынан кулап кала беребиз. Жетпей калабыз. Беларусьтага жетпей жүрбөйбүзбү? Москвада Акаев жерде ого жетпей жүрбөйбүз. Мына ушундай. Бирок мен бир нерсе калык сөзүм айтып кетейин. Садыр эң дүйнөдөгү эң мындай дөпөрас президент. Мен Атамбаевди жаман көрө берипмин, Жээнбековди жаман көрө берипмин. Эң дөпөрас президент ушул дөпөрас президент экен биздегичи. Коркок, коянек, суицидчик, слабый адам да. Будан хуже президент келбесе керек. Эми мына 7-чи президентибиз бир нормальный bir президент тандайлычы туугандар. Şu Kırgız elini ойло турган президент тандайлычы туугандар. Адашпайлычы туугандар.
Өзünüz кылатпайсыз туугандар. 2 жолу соттогон адамды алып келип мыйзамсыз отургузуп алып, ошо кайдыгер карагандан болуп атат да, биз өзүбүз кайдыгер карап жүрөбүз туугандар. Кайдыгер карабашыбыз керек. Болгон сөздү айтыш керек, ачык кеп айтылыш керек. Не то иш кылып атабы? Айтыш керек, сен мына жолго кетип калдың. Токто деп ошол сөздөрдү ачык пикирлерди айтыш керек да. Анан кийин жамандаба о деп бул сын пикир болуп келген боло берет. Сөз эркиндиги болгон боло берет. Силерден сурабайбыз биз. Мен айтып атпаймынбы? Түрмөгө отургузасыңбы, башкага отургуза. Тил бизде сөз бар. Тил кесмек жок, баш кесмек бар дейт. Ошондо мен ушу мыйзамсыз бийликке кайрып кетем. Эртең кетет. Садыр Жапаров кетет ми? Жакын арада кетет. Өзү деле сезип калыптыр. Мен президент убактым аз калды деп. Мына жакын арада кетет туугандар. Анан кийин азыркы ошолордун пакта коюп, троллдору, фейктери, ошолорго кызмат кылгандар жооп берген күн келет туугандар. Жооп бересиңер ошол күндө. Ар бир фейкиңер, ар бир троллдоруңар, ар бир пакта койгонуңар баардык ачыкка чыгат туугандар. Ачыкка чыгат. Силер ойлобогула, ушу менен унутулуп калат деп. Жок, унутулбайт туугандар. Азыркы дүйнөдө да жооп бересиңер. Керек болсо акыретте да жооп бересиңер. Эсиңерде тутуп алгыла. Мыйзамсыз президенттин троллдору. Туугандар. Жооп берген келет туугандар. Жооп берген күн келет. Качып кутулам деп ойлобогула. Жооп берген күн келет туугандар. Кудай кааласа жооп берген күн келет. Ошондо кийин анан кеч болот да, бирок кеч болуп калат. Кеч болуп калат кийин. Ойлонолу кыргыз элим. Ойлонолу туугандар, ойлонолу. Туугандар ойлонолу. Кеч боло электе ойлонолу туугандар. Кийин кеч болуп калгандан кийин анан кийин бекер эле сөз болот, мындай эле. Кийинки сүйлөгөн сөздөр просто мимо ушей болуп калат мындай. Өз сөздү өз менен эмнеге коркушат? Булардын колунан эчтеке келет. Бир эркеги жок булардынчы. Любойунун, мына садырчылардан мен айтайынбы? Интернеттин аркасында отуруп алып өздөрүнчө эле келип атат. Раз мындай келип күнү турган адамы жок булардынчы. Жалаң баягы Кудайдан жокко чыккан мошенник, баягындай аферисттер бул. Ушу садырчынын фейк командасы ушундай. Мында раз келип сүйлөшө турган адам жок. Ошон үчүн булар менен коркот. Мен ачык калыс сөзүмдү айта берем, адилет сөздөрүмдү айта берем чындыкты. А булар ушу мен айткан сөзүм буларга өтө башкача угулат окшойт. Ошон үчүн булар мына Москвада жүрүп, мисалы, өздөрү билет. Мен жалгыз жүрөм. Мен телеохранителим деле жок. Өзүм жалгыз жүрөм. Өзүм ишенем да менчи. А булар фейктер командасы менен келип алат деген. Бирөөсүн чакырсаң командасы менен келип алат. Мына ушул нерсе бар туугандар. Мына фейктердин ошондой айырмачылыгы бар мына. Мен Москвада кече жакында бирөөсү менен жолуктум. Мен ана өзүмчө айтпай эле коеюн. Жолуктум. Командасы менен келип алып. Ону баардыгы эле билет. Командасы менен элестетип көр, командасы. Мен жалгыз жүрөм мен. Мен коркот турган жерим жок. Себеби мен чындыкты айтып атам да. Мен өзүм оюман токуп айткан жерим жок да. Мына ачык эле айтыш керек аны. А буларда интернеттин ардында троллдор отуруп алып жазып, бирок чынында мындай көзмө көз жолукпайт да буларчы, троллдорчу. Yok, men bir yerde soğuk bирок Садыр салыштырмалуу мен кичине билимдүү актым. Ачык эле айтайын. Жок дегенде планшеттен карап окуйм туугандар. Мына жүрөгүм менен айткан сөздөрүм чыгат туугандар. Мен Садыр окшоп планшеттен болгон өзүмүн чыккан жүрөгүмөн чыккан сөздөрдү сүйлөйм. Садыр окшоп планшет жок болуп сүйлөй албай калат го. Мен андай эмес. Мына салыштырмалуу жери. Анан кийин Садыр убагында Че Гевара ким болгон экен, Фидель Кастро ким болгон экен билген эмес экен. Ошол. Мына айырмачылыгы туугандар.
Maga bir gana Kuday kepildik beret. Bu yerde biraz yazılıp dur. Sen kim mına yerde yazılgen eken? Topçubay Soronkulu. Sen kepildik beret turan kim bolup kaldın? Hay eski. Döperaslar. Yaman köp tursa okşon döperaslar. Bilmem o girip alsa şu fake'ler. Fake'ler girip alat koygunçalı teredeler girip alır. Şu menle payla oturuşadık dedi bu. Men buzgan yerim yok birinciden. Ben hakikat çınlıkta aytıp otam. O türmödөн çıkkanda bir Kırgız eline öte çok kara joltoy oldu da bu neseç. Yetişti bir keyfin kara sadrını balaketini al. Sadr ağalardan men krasavşer akın koygulatçı. Sadr ağalar bir mırktı. Diyeyim niye problem var benim çatazım. Problem ez bolgon nersen ayt otazda. Bogzat menen neyen süleçem olur. Şişkak menen. O men толку кандай ол бекзат болду да ол бекзат бир мошенник аферист абасына окшогон не кереги бар менен сүйлөшкөндүн толку деле жок болсо керек ал менен баткендер эмне болот азыр кыргыз жарандарыбыз коркуп ошол жерде жашагандар коркуп атыптыр баягы Тажикстан олар даярданган экен эч ким кепилдик бере албайт ол дагы ошондой болуш үчүн эч ким кепилдик ошон үчүн биз даяр турушубуз керек кандай болбосун даяр турушубуз керек туугандар көрдүңүздөр мына границаны бузуп кирип келип жарандарыбызды өлтүрүп кетишти үйлөрүбүздү өрттөп кетишти мына эми кандай болбосун биз даяр турушубуз керек да ошону айтпайсыңбы менет ошону айтпайсыңбы бекзат бул акчага иштенген тролл Садыр Жапаровдун приказын аткарган кагазды берип окутат бекзаткачы мен мындай айтканда эркин активистмин мен эч кимге кызмат кылбайм менин үстүмдө эч ким жок мен өзүм мындай айтканда хозяин мен өзүм ичимден чыккан сөздү айтам мени бирөө алып келип акча берип сүйлөтө албайт мына ушул айырмачылыгыбыз туугандар мен айта берем себеби мен өзүм ичимдеги болгон нерсени сыртка чыгарам а бекзат Садыр жазып берген кагазды окуп берет ошо айырмачылыгыбыз туугандар анан бекзат ошо айырмачылыгыбыз бекзат бирөөнү аброюна шек келтирет а мен сын пикир айтам ошо айырмачылыгыбыз туугандар Жакында сен камаласың чүн автор аз убакытта жандарыңда болосуң иншалла. Эми мындай, мына жерде ким жазган? Гүлүм Райымбердиева. Менин камай турган бул чумолор эмес, бул шүмшүктөр эмес, бул аферисттер эмес менин камай турган. Мен эми камалсам ачык чындык айткан үчүн камашым мүмкүн, бирок мен сүйүнөм ошол. Ачык чындыкты айтып туруп мени камап койдойчу. Мен сүйүнөм. Себеби мен корко турган жерим жок. Ачык айтайын. Мен ошо ачык эле айтам. Мен корко турган жерим жок. Камаганда деле ошо түрмөдө отуруп алып кыйкырам менчи. Камаса деле түрмөдө зектер менен сүйлөшүп атып, түрмөдө элди агитация кылам. Ал проблема эмес. Эл түрмөдөгү элге жетет. Ошол.
Men mактанган жерim жок менде, бирөө жазып жүрүптүр. Гуля дегенчи. Кантип доказательство сен акчага айкырбаган? Билбейм, мен акыретте жооп берем да. Мен өзүмө жок деген мен өзүмө чынчыл болбоймунбу, туурабы? Силер өзүңөр эмес, өзүңөргө чынчыл боло бербейсиңер. Мен өзүмө чынчыл болуп атпаймынбы жок дегенде. Мен акыйкат сөзүмдү айтып атам, туурабы? Туура сөзүмдү. Аял кишини түшөгөнөбү? Эми мындай, силерге бир нерсе айтып кетейин, бул дүйнөдө мындай туугандар. Чындыкты, акыйкатты адилет сөзүң айтсаң, керек болсо бир тууганыңа жакпайсың. Биз эл ушундай болуп калыппыз, жомок жашоого үйрөнүп калыппыз. Жомоктогу сөздөргө алданганды жакшы көрүп калыппыз туугандар. Ачык болсо чындык айткан жакшы да. Анан кийин таттуу болуп туруп жалган сөздөрдү, ошол сөздөрдү уккубуз келет экен да, жалган сөздөрдүчү. Мен ошентип ойлоп калдым туугандар. Жыргап атасың го бүгүндү чыгарып прямой эфирде кайф. Мен жыргабай эле, мен болгон сөзүмдү айтып атам туугандар. Ал эмнеси бар экен? Эми мыйзам чегинде мыйзамды тепселеп, Садыр Жапаров 36 жаранга жооп берсин, анан мен жооп берем кыжалат болбогула. Ne deyit? En söksem erkekler öçöt deydi. Bübüse beşeğini baktırgan Çolpan Haber deyen kino var, onu görümüzдөр deydi. Emi ova, Taciklerge biz uyat bolduk. Taciklerden жеңилип kalganız bu öte uyat boldu. Açık gerekten. Öte tömөнгө çürüp koydu bizim dengelibizce. İş taap ede alasың mı? Bırak Moskvadan dostum bekar жатат deyip. Bilmem işler böyle olsa gerek. İş köp ko Moskvada işteyin desen. Efir öte köp ketти tuğandar. Efirde ayaktaylı tuğandar. Efirde ayaktap soruңуздар болсо сурооңуздарга жооп бердим окшойт да. Анан фейктерге көңүл бурбаңыздар. Мен кыргыз элине тынчылык, аманчылык тилеп, орозоңор кабыл болуп, ошол Баткендеги 36 жараныбыз бейгүнөө шейит кечти. Ошо жарандардын жаткан жерлери жайлуу болсун, топурактары алтын болсун туугандар. Кыргыз элине ыймандуу, кыргыз элин ойлогон президент келсин туугандар. Себеби бул кыргыз элинин кызыкчылыгын ойлобогон саткынчы, мыйзамсыз президент болуп калды. Ошон үчүн кыргыз элим Молдохматовду, Сегизбаевди боштондук тилеп кетебиз туугандар. 36 жараныбызга ошол Садыр Жапаров жооп бериш керек түзмө-түз кет башы менен. Ошон аяктап атып эфирими туугандар. Эфирге киргенче сиздер менен мен Бекиев Эмил Маликов саламатта калыңыздар.